Урматтуу депутаттар, мына 2017 жылдан бери, айрыкча 2018 жыл аябай мамлекетибизде, Кыргызстан мамлекетинде ар кандай саясий оюндар күчөдү. Буга бардыгыңыздар билесиздер, көрөсүздөр. Бирок биздин жалпы парламенттин депутаттарынын жалпы ою мен элге кайрылып кетейин. Биздин ой, парламенттин депутаттары, сиздер ишенип шайлаган 120 депутаттын ою, же бул жерде отурган 6 фракция, 6 партиянын ою бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетине таза кызмат кылып, Кыргыз мамлекетин өнүккөн өлкөгө кошуу аракетинде күрөшүп келдик. Ошого жараша биз өкмөт сунуштаган, биздин илимдүү депутаттар сунуштаган мыйзамдарды кабыл алып, анын иштешине көзөмөл кылып келдик. Муну эч ким талаша албайт. Эч ким талаша албайт. Биздин бүгүнкү күндө парламенттин аракети ушундай. Биз анын ичинде ар кандай саясий чечимдерди кабыл алдык. Ар кандай саясий токтомдорду кабыл алып, мамлекетте кыянаттык кылып, мамлекеттин казынасына кыянаттык кылган чиновниктердин ордун көрсөттүк. Муну эл билет. Бүгүнкү күндө билинбесе, муну тарых 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин балким ушу залда отурган депутаттар ушу трибунадан айтып чыгат. Мамлекеттин 6 сазывдагы депутаттарын кылган иши ушундай болгон. Ушундай шактарга барып, ушундай токтомдорду кабыл алган деген ой пикирлерин айтат. Мен буга терең ишенемин. Анткени биз тарыхта болуп көрбөгөн, Кыргыз мамлекетинин парламентине болуп көрбөгөн кадамдарга бардык. Мен муну 2 ай мурун токтолуп, ошол вактагы экс-президентке Алмаз Шаршеновичке кайрылуу жасаганмын. Эмне себептен бизди чимкирик деп атаганына мен жооп бергенмин. Бирок турмушка байланыштуу, балким экс-президентибиз Атамбаев түшүнбөсө керек. Мен токтолуп кетейин анда. Биз кандай кадамдарга барганбыз? Ооба, биз тийиштүү кредиттерди, гранттарды мамлекет үчүн иштейт дегенде, өкмөт алып келгенде, бул жерден колдоп беребиз. Анткени бардыгыбыздын тилегибиз, жүрөгүбүздөгү оюбуз мамлекет өнүксүн деген ой менен. Ал бирок анын иштелишине, анын жээлишине биздин кандай тиешебиз бар? Аны аткаруу бийлиги, ошол убакта контроль кылган адамдардын жүзү бүгүн билинбедиби? Биз ошону ачпадыкпы, урматтуу депутаттар? Биз саясий чечим кабыл алып туруп, тийиштүү мамлекеттик органдарга көрсөтпөдүкпү? Ошонун чечимдин негизинде канча деген экс айтып кетейин, премьер-министрлер камалбадыбы? Бүгүн сот иши жүрүп жатат. Канча деген министрлер бүгүнкү күндө суракка алынып атат. Эмне үчүн биз элдин алдында жаман болушубуз керек? Эмне үчүн биз элдин алдында чимкирик болушубуз керек? А эмне үчүн ошол кишилерге болушкан киши бүгүнкү күндө анда эмне мамлекеттин элдин алдында батыр болуш керекпи? Же таза болуш керекпи? Кыргыз эл ушуну түшүнүп коюш керек. Урматтуу депутаттар, сиздер да ушуну түшүнүп коюшуңуздар керек. Биз андайга жол бербейбиз. Ким мамлекетке чыңкычылык кылса, элдин казынасына, элдин байлыгына кол салынган болсо, биз бүгүнкү күндө да, дагы эртең да, Кудайым буйруса, өзүбүздүн ушул эл берген убактыбызга чейин биз ошондой иштер менен күрөшөбүз. Дагы чечимдерди кабыл алабыз. Дагы биз ошондой шактарга барабыз. Мына кечеде 8-inde экс-президент Атамбаев дагы айтып чыкты. Мен мамлекетти минтип коёмун. Депутаттар мындай, төрага баш болуп бүжүңдөп барып туруп, Матраимовдун тоюна барат. Анда мен токтолуп кетейин. Алмазбек Шаршенович. Ал той быйыл эле өткөн жок. Ал тойго быйыл эле төрага же депутаттардын тобу барып калган жок. Сиз архивке айланып карап коюңуз. Сиздин убагыңызда, сиздин жаныңыздагы эң жакын адамыңыз, советиңиз ошо тойдо жүргөн.
Сиздин убагыңызда президент болуп жүргөндө ошо премьер-министр ошо тойдо жүргөн. Ошол убакта сизге жакын депутаттар ошо тойдо жүргөн. Мен ойлойм, алар да ошо элди сыйлап, ошо элге кызмат кылган үй бүлөнү сыйлап, ошо тойдон жакшы сөздөрүн айтты. Мен ага эч кандай комментарий бере албаймын. Бүгүн биз барып койсок, чимкирик депутаттар бөжөңдөп төрага жүрөт дейт. Ошо Кара Суу элинин артынан, ошо Матраимовдордун атынан сиз партияңыз үчүн 40 миң деген, 50 миң деген добуш албадыңызбы? 100 миң деген добуш албадыңызбы убагында партияңызга? Өзүңүздүн президенттик шайлоого добуш албадыңызбы? Анда кана ал чындык? Эмне үчүн аны айткан жоксуз анда Алмазбек Шарсенович? Бүгүн эмнени айтып жатасыз? Эмне менен күрөшүп атасыз? Сиздин күрөшүңүздү бизге мындай купуя болуп атат. Ачыгын айтып чыгыңыз. Эгерде сиздин жаныңызда адамдардын бүгүнкү күндөгү соттогу ишин аны мыйзам аныктасын. Сот аныктасын анын кандай тиешеси бар, тиешеси жок ал кишилердин. Сиз бүгүнкү күндө чыгып, алар үчүн мен жаным берем дейсиз. Убага келет. Сот алдында бардыгы жоопкерчилигин тартып жанын берет чыгар. Дагы урматтуу депутаттар, балким ушу палатадан ар кандай мыйзамдар кабыл алынды. Социалдык тармакта мына 26 жылдан бери чечилбей келген социалдык тармакка депутаттардын тобу менен алынып чыккан мыйзам кабыл алынып, бүгүнкү күндө биздин жаңы төрөлгөн балдар сүйүнчү пул алып жатат. Ошол мүмкүнчүлүк чектелген балдардын ата энеси бүгүнкү күндө статусун алып, ай сайын айлык алып жатат. Жаңы кодексти биз ишке киргиздик. Убагында кириш керек эле. Коркуп киргизе албай койгон мүмкүнчүлүктөр болгон болуш керек. Бирок биз коркпой туруп ошо мыйзамды кабыл алып бердик. Ошонун күчүнө киргизип иштешине көзөмөл кылып бердик. Бул тарыхта кала турган күндөр. Эң негизгиси балким Алмаз Шарсеновичке катуу тийген урматтуу депутаттар, биз коркпой, үрүкпөй туруп эң негизги мыйзам кабыл алып бердик. Бул президенттердин, экс-президенттердин конституциялык мыйзамын карап, өзгөртүү киргизип, аларга айттык. Эгерде силер 6 жыл бийликте турганда мамлекетти узурпация кылып, каалаган оюңарды, ишиңерди жасай турган болсоңор, да, балким 6 жыл тайраңда бийлей чыгарсыңар. Бирок 6 жылдан кийин элдик депутаттар, элдик саясатчылар чыгып, ошо кетирген кемчилигин алып чыгып, сени жазага тартат деген мыйзамды алып бербедикпи? Эгерде Сооронбай Шарипович мына ушул имаратта турат, эгерде ал киши корксо, ар бир депутатыбызды же мени баш кылып чакырып, бул мыйзамдын кереги жок, тарткыла десе, ушул жерден эле палатадан ал мыйзам чыгып калмак, өтпөй калмак. Бирок эл башчыбыз, эл шайлаган, мыйзамда турат конституцияда, эл шайлаган президент өзүнүн тазалыгын, Кудайдан коркконун туруп, ошо мыйзамга да аягында келип өзү кол койбодубу? Биз муну жаап жашыра албайбыз элдин алдында. Муну Алмазбек Атамбаев өзү көрүп турат, билип турат. Бирок бүгүнкү саясатын түшүнбөй турабыз. Айтылбай деле, айтпайын дедим эле, айтылып кетти. Мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Саясатчылар, балким депутаттар айтат болуш керек. Төрага Дастанбек Артисбеков, Жумабеков, Атамбаевдин убагында балким ушу креслого отурган төрагалык. Эми сатып кеттик го деген ойду айтат болуш керек. Балким сиздерде да ушундай ой бар. Мен тактап кетейин аны да. Ооба. Мен 2017 жылы октябрь айында Алмазбек Атамбаевдин убагында төрага болдум. Сиздердин колдооңуздар менен, рахмат, шайлооңуздар менен ишеним көрсөттүңүздөр. Мен эми ошо ишенимди акташ үчүн мен ушул трибунадан мен ант бергенмин. Сиздерге ант бергенмин. Элдин алдында ант бергенмин. Мен мамлекет үчүн, эл тарапта боломун. Мыйзамды сыйлаган төрага болом деп. Бир. Экинчиси эмне болду эле, урматтуу депутаттар, аны да токтолуп кетейин. 2018 жылы март айында ушул саясий оюндар башталганда мен Алмазбек Шарсеновичке жолуктум.
жолуктум. Барып, сүйлөшүп, мен оюмду билгиздим. Мен кийин айтамын, дагы канча бир саясий кишилер бар болчу. Мен айттым ошол жерден. Алмаз Сәрсенович, бул төрагалык кресло мен үчүн маанилүү эмес. Мен үчүн маанилүү бул чындык, эл. Элге иштеген туура саясат. Сиздин сөзүңүз дедим. Алмазбек Атамбаев Шарченович айтты. Мен кааласам дейт. 10 000 кишини чогултуп, ак үйдөн баарыңарды кууп чыкканга күчүм жетет дейт. Күчүм жетет дейт. Мен жакамды кармадым. Алхамдулилла барыбыз мусулманбыз, Кудай дедим. Айттым, Алмаз Шарченович, мен сизге кошула албаймын дедим. Сиздин бул оюңузга кошула албаймын. Сиз мамлекетке, элге каршы азыр саясатты жүргүзүп сөз айтып атасыз. Сиз менен ушул жерде менин саясатым токтойт. Токтойт дедим. Мына ошол күндөн бери меники бүгүнкү кылып аткан ишим сиздердин алдыңыздарга, элдин алдында ушул. Мына ушунун негизинде балким Алмазбек Шарченович чимкирик парламент бөжөңдөгөн төрага деп айтып атса керек. Да, урматтуу депутаттар, бардыгыбыз мен ойлоймун, элдин алдында бөжөңдөйбүз. Мамлекет үчүн биз бардыгына тизелеп чөккөнгө, бардыгына тазим кылганга эл үчүн биз дайынбыз. Анткени биз ошол ишеним менен, ошонун негизинде элдин ишеними менен бул жерге элге кызмат кылып атабыз. Кызмат кылып атабыз. Мен ойлойм, дагы да ушундай кызмат кылабыз. Дагы да ушундай жакшы мыйзамдарды кабыл алып беребиз. Дагы да болгон элге чыккынчылык кылган адамдардын биз жолун көрсөтөбүз. Айтып отурса көп, Датка Кемин, Батукаевна чыгып атат. Дагы көп нерселер, балким биз билбеген. Мунун бардыгын тийиштүү орган аныктап чыгат. Бирок биз саясатын көрсөтүп атабыз. Биздин күч менен, биздин жол менен саясат жүргүзгөнгө укук коргоо органдары өзү баасын берет. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, мен ойлойм, мамлекетибизде бүгүнкү күндө тынччылык болсо, мамлекетибизде бүгүн жакшылыктар көп болсо, бардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, биздин жарата турган ийгиликтер дагы көп болот. Эл сезет. Эл үзүрүн көрөт. Эл үзүрүн көрөт. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, мына бүгүнкү саясий күрөш ушул болуп атат. Рахмат көңүл бургансыздарга. Чоң рахмат. Кийинки маселеге өтө берсек. Кечиресиз, урматтуу депутаттар, анда регламенттин